Комиссия, меня зовут Алишер Бакытов. 24 жаштагы Алишер Бакытов стартап Кыргызстан Республикалык сынагына кымыздын кургатылган түрүн өндүрүү долбоору менен катышууда. Тактап айтканда порошок аралашмасынан жасалган кымыз. Жаш ишкердин айтымында, эгер анын долбоору финалда жактырылып, аны илгерилетүүгө каражат бөлүнсө, анда келечекте кымыздан алынган порошок коңшу өлкөлөргө, андан ары Европага экспортталат. Чыныгы кымыздан порошок жасап, ошол порошокту кайра Москвага алып барып же башка өлкөгө алып барып, канча 3 жылдан кийин дагы суга кызык кайнак суга салып, кайра кымыз жасаса, эч чыныгы кымыздан айырмасы болбойт. Бул долбоорду жазганга биздин чоң аталарыбыздын бизге болгон сабагы, алардын бизге болгон көрсөтмөлөр, жолдомолору болду. Алар бизди патриот болууга, өзүбүздүн нарт салт саналарыбызды унутпоого, ошолорду кайра жандандырууга чакырган сөздөр болду. Сынакка өтүнмөлөрдү кабыл алуу сентябрда башталып, 1 февралда арыздарды кабыл алуу аяктады. Жалпысынан конкурска катышуу үчүн 276 долбоор тандалып алынды. Арасынан мыкты делген долбоорлор иргелип, ар бир стартап 500 миң сомго чейин каржыланат. Ар бир региондон, ар бир биздин 7 областтан жакшы өтүнмө келип берди. Булардын ар тараптуу болуп атат өтүнмөлөр, медицина жаатында болобу, IT тармагында болобу, баягы айыл чарба тармагында болобу, же өндүрүш тармагы болобу, бардыгынан мындай тең салмактуу өтүнмөлөр келип түштү деп айтсам болот да. Стартап Кыргызстан сынагынын максаты баштапкы ишкерликке аттанып жаткан жарандарга колдоо көрсөтүү жана багыт берүү. Ошондой эле Кыргызстандагы стартаптарды өнүктүрүп, андан ары жайылтуу болуп эсептелинет. Андан тышкары жаш ишкерлерге келечекте өз алдынча өнүгүп, бизнесте ийгиликке жетүүсү үчүн атайын окутуулар жүргүзүлөт. Мен айтмакчымын, бүгүн көптөгөн заявкалар болду, көбү кызыктуу экен. Менин оюмча жылдан жылга ушундай иш-чараларды көп кылсак, биздин оюмча 1-2 жылдын ичинде Кыргызстанда көптөгөн кызыктуу стартаптар пайда боло баштайт. Бүгүнкү иш-чара боюнча айтып кетсек, мен деген стартаптардан жакшы проекттерди күтөм. Биринчиден инновациялуу болуш керек, экинчиден деген ошо жанагы элге бир кандайдыр жардам бериш керек. Анан үчүнчүндө өзүнө пайда бериш керек. Стартап Кыргызстан сынагы интеллектуалдык менчик жана инновациялар кызматы тарабынан экинчи ирет өткөрүлүүдө. Өткөн жылы сынактын жыйынтыгы менен 4 башталгыч ишкерге 500 миң сомдук каржылык колдоо көрсөтүлгөн. Айжамал Болот кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.